Президент мыйзамсыз вебкам студияларды иштеткени үчүн соттолгон Даниэль Ажиевдин айланасындагы суроолорго жооп берди. Алгач өлкө башчы ага ырайым берилгенинин себебин түшүндүрдү. Садыр Жапаровдун айтымында ошол күнү жалпы 75 соттолуучуга ырайым берилген. Ага чейин апасы түз президентке кайрылып, 4 баласы кыйналып, жашоосу оорлошуп кеткенин айтып суранып, уулу мындан ары тартиптүү болоруна кепилдик берем дептир. Ошондой эле президент Ажиевдин апасынын итке минип калдык деп ыйлап, бирок баласын түрмөдөн учак жалдап алып кетип жатканын укканда ден дароо болгонун айткан. Өлкө башчы боорукерлигинен көптөр пайдаланып кетерин, бирок бул көпкө узабайт деп билдирген. Мага Ажиев түрмөдөн тиг учак менен учуп кетип жатат деген кабар келди. Дароо ошол замат тиг учакты кайра артка кайтартып, учкан ордуна кондурдук. Ажиев машина менен үйүнө кетти. Тиг учак менен учуп кетти деген маалымат чын. Бирок 15 мүнөт өтпөй учакты артка кайтартып, учкан ордуна кондурганбыз. Бул жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эч кандай күнөөсү жок. Тиг учактар өзгөчө кырдаалдардан сырткары коммерциялык буйрутмаларды дагы аткара берет. Өзүн өзү акташ үчүн уруксат бергенбиз. Ал жерде Ажиевди түрмөнүн жанынан алып кетүү деген буйрук болбойт. Учуп барып конуу локациясы, кайра учуп келип конуу локациясы, учуу сааты жана адамдардын саны гана көрсөтүлөт. Ошондуктан министрликти күнөөлөштүн кереги жок. Эгер кимде ким тиг учактын кызматынан пайдалангысы келсе, акчасын төлөп пайдалана берсеңер болот. Президент Садыр Жапаров коомчулукта абактагы акын Аскат Жетиген чыгарылбай, ыплас иштерден акча жасаган адамга ырайым берилди деген сын пикирлерге жооп берди. Мен кимди чыгарышты, кимди чыгарбашты тандабайм. Ким ырайым сурап арыз менен кайрылса, арызынын негизинде чечим кабыл алам. Арыз менен кайрылбаган соттолуучуну кантип чыгарам? Арыз менен кайрылса, аны да караганга даярбыз. Президент Ички иштер министрлигине эмне үчүн мыйзам долбоорун чакыртып алуу тапшырмасын бергенинин себебин түшүндүрдү. Өлкө башчынын айтымында эреже бузгандардан жеринде тест алуу жолдогу коопсуздукту камсыз кылуу үчүн керек, бирок азырынча эрте. Негизинен бул ыкма туура, бирок кичине эртерээк деп ойлойм. Себеби биринчи кезекте майы кызматкерлеринин өздөрүн толук даярдап чыгышыбыз керек. Айрым майы кызматкерлери өздөрү жол эрежесин толук билбеген учурлар кездешет. Мунун максаты жол кырсыктарын азайтуу болуп саналат. Негизи эле элибиз люстрация деген сөздү жакшы көрүшөт го. Люстрация кылыш керек деген сөздү көп колдонушат. Бул да люстрациянын бир бөлүгүнө кирет. Бийлик бутактарын 5 жылдан бери люстрация кылып, жогорку бутактарда дээрлик баарын бүтүрдүк. Эми башка бутактарды да люстрация кылалы да. Башка кандай жол менен люстрация кылабыз бул тармакты? Эгер жол эрежесин бузгандарды тим койсок, жол кырсыктары күндөн күнгө күчөй берет.